Так, мына көм. Мындай oldu. Mına işleri. Şimdi boyalap çıktık bunu. Mına көм gördün mü? Omtu bastına жақты olып білек. Морекінде самодельный хамут жасап. Арқы менен үстіңкілерді полный бириктирдик. Астына жақты olып işte vurulutun üstü. Мына бияқтар бүтүп қалды уже. Biraz iş kaldı mı? Потолок тияқ бияқтары қалды. Так, мына мындай усиление oldu. Буга чейин сына берген ийилип. Заводтан алгандан кийин. Төрт катар швейлер таштадык ичине. Полный провар болду. Ичинен да, сыртынан дагы, түйүнөн дагы, потологунан. Каркастар полный эме кылынды. Бүт усилениясы менен. Тиягында да, биягында да. Ушундай усилениялар болду бүт жагында. Өзүнүн замокторун койдук, мындай кылып. Жасап туруп ачылат. Мындай эшик жасадык. Ачылат. Замок. Так, мына көм. Кудайым буйрса, үстүн жасап атабыз азыр, крышасын. Hoppa. Крышаны мындай болот, жалтылдап. Анан азыркы алдык экинчисин карматкыла. 3,5 кой, бир четин. Антияны ийип коебуз. Капталдарын обварка кылдым. Эшик бүткөн эмес кече. Эшикти койдук азыр жаңы эле мына. Сырттан болду эшик мына. Чотами полный бүттү. В сборе. Үстлөрүн көрдүң кандай кылып койдум. Мындай менен ийип, тияка катырып койдум. Полный вокруг листич. Суу тияк бягына кире бербесин деп, түз эле кесип салайын деп анан нахуй деп койдум. Мындай кылып койдук да. Üstü de mощный oldu. Так, укем, салам алейкум. Мына полный бүттү. Мунун жейиктерин көрдүңбү? Ашкандарын мындай ийип туруп, түз эле кесип койсом болмок, эми койчу блин, от души жасайлы деп мияка ийип, мияктарынан бекитип чыктым полностью. Мына 4 капталын тең. Арты. Так, мына бияк капталы, усилениялары бүт берилди, ичине сыртына полный бекитип. Иншаллах мына көм зыңкыйды. Чатырыңдын үстү мына. Краска ашып калды көм, маяктарды. Крас этип койдум мындай кылып. Так, мына могу прицепти нөлдөн баштап жасадык. Чачылып кеткен болчу вообще. Чогултуп, бүт усилять этип, мындай вид болду. Крышадагы ушундай менен жаап, красавчик кеттик.